Бүгүн 1 апрелден тарта Бишкек шаарынын соода борборлорундагы балдар аянтчалары толук жабылды. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаал начарлап кеткендигине байланыштуу кабыл алынды. Азырынча чектөөлөр 2 жумага киргизилип жатат. Бирок кырдаал жакшырбаса, узартылышы толук мүмкүн. Бул кабар Бишкектин соода борборлорундагы балдар аянтчасын иштеткендер үчүн жагымсыз болду. Былтыр карантин маалында жарым жылдан ашык иши токтогон ижарачы карызын төлөп бүтө электигин айтып кейит. Жок калды, карапайым элдерден да. Бүт баары эле карапайым элдер биякта иштегендер. Көп эле жумушу жок калды, күнүмдүк жашоо менен жашагандар да көбүнчөсү. Анан если 8 айга мурдактай жабыла турган болсо, анда билбейбиз, айта албайбыз кандай кыйынчылыкта калат. COVID-19 менен күрөшүү боюнча республикалык штаб чечим кабыл алса, эми тойкана, кафе, ресторандардын ишине дагы тыюу салынышы мүмкүн. Азыркы тапта шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы атайын рейдтерди өткөрө баштады. Өкмөттүн 244-түнчү токтомунун негизинде тойкана, кафе, ресторан, коомдук транспорт жана кинотеатрларга атайын рейдтер башталды. Талапты аткарбагандар аныкталууда. Аларга азырынча протокол толтурулуп, айыппул салып жатабыз. Бирок азырынча тойканаларды жабуу жөнүндө бизге тапшырма келе элек. Анчалык кооптуу жагдай жарала элек. Бирок жарандарды санитардык нормаларды аткарууга чакырат элем. Ишкерлер кафе, ресторандарды кайрадан жабууга каршы. Алар былтыркы жылы дээрлик жарым жылга жакын иштебей турса дагы ижара акысын ай сайын төлөп турушкан. Мындан улам алардын карызы асман чапчыган. Ошол эле учурда тойканаларда иштеген 10 миңге жакын адам жумушсуз калуу коркунучунда. Чектөөлөр боюнча запрет беребиз дейт ресторандарга. Эми чындап айтканда мен буга каршымын, себептенде биз аябай көп убакыт жаттык. Былтыркы нерсени кайра быйыл кайталанса, биз ресторандар Бишкек боюнча именно Бишкек Чүй арасындагы банкетный залдар бизде общий 96 ресторан бар да. 96 ресторандардын арасынан иштеген ашпозчулар бар, администратор бар, байкелер, режелер, охранниктер, официанттар, ошонун баардыгы түзмө-түз бирине байланыштуу да. Муну менен катар ресторан бизнесинин кыйрап калуу ыктымалдуулугу жогорулап жатат. Анткени тынбай келген текшерүү менен элдин колунда каражаттын азайганы чыгашаны жаппай калууда. Ошондуктан ишкерлер өкмөттөн бизнести колдоого алууну өтүнүшөт. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги чынында эле Бишкек менен Чүйдө эпид кырдаал начарлап кеткендигин кабарлоодо. Өлкө учурда сары зонада турганы менен COVID-19дан айыккандарга караганда жугузгандардын саны көп. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык кырдаалды билгизе турган бул эффективдүү репродукциялык сан болуп эсептелет. Ошол анализдер чыкканда бүгүнкү күндө ошол эффективдүү репродукциялык сан бирден жогору болуп атат. Бул айтып кетүүчү нерсе, бир ошол ооруган киши өзүнүн башка дагы экинчи кишилерге жуктуруу бул ошол шарт түзүлүп атат да. Кандай гана кырдаал болбосун, жарандар коюлган талаптарды так аткармайынча вирусту ооздуктоого мүмкүн эмес. Андыктан өзүңүздүн жана жакындарыңыздын саламаттыгы үчүн санитардык эрежелерди сактоону унутпаңыз. Чолпон Бейшилен кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.